Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим. Бүгүн Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө аябай бир оор абал келип турган маалы. Албетте буну айтып атабыз, Алла Тааладан берилген сыноо деп. Ооба, Аллах Тааланын буйругу менен бардыгы болот. Жада калса, жерде жаткан жансыз жалбырактын оңдон солго оодарылышы дагы бул бир гана Алла Тааланын буйругу менен болот. Аллахтан качан өкүм чыкканда ошол жерде жаткан жалбырак дагы дарактын үстүнөн жерге түшөт. Аллахтан буйрук чыгып, өкүм чыгып, ошол шамал келгенде анан ошол дарактан жалбырак жерге түшөт. Ошол жансыз жаткан жердеги жалбырак дагы оңдон солго оодарылып турулушу дагы бул бир гана Алла Тааланын буйругу менен. Аллах Таала бүгүн бир эле биздин элибизге эмес, дүйнө жүзүнүн элине мына ушундай оор сыноону берип койду. Эми бул сыноону албетте өзүңүздөр жакшы билесиздер, пенделерин сынаш үчүн берип койду. Балким биз ушунчалык чектен чыгып, башкача бир жолдорго кетип бараткан чыгарбыз. Балким биз бүгүнкү күндө Аллах Таалага ишенбей, Аллах Тааланын парыздарын аткарбай, Аллах Таалага болгон ибадаттарыбызды аткарбай жаткандырбыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, тема башка да. Менин бүгүнкү кайрылуумдун максаты такыр башка. Бул оор сыноодон дагы чыга турган күн келет, Кудай буйруса, иншалла. Бул оор сыноодон да Аллах Таалам ар бир пендесин жеңилинен чыгарууну насип эткен болсун. Бул оор, аты жаман оорга чалдыккан мекендештерибизди, бир туугандарыбыз, жалпы дүйнө элине, жалпы ооруп аткан элибизге жеңилинен шифаасын берген болсун, жакшы болуп кеткенин насип эткен болсун. Урматтуу бир туугандар, мен сиздерге кайрылгым келип турат. Мен бүгүн кимдерге кайрылгым келип турат? Мен бүгүн Кыргызстандагы квартирасы бар, шаарда домдору бар, бирок домдорун квартиранттарды киргизип койгон, акча менен багандай квартплата менен киргизип койгон ошол квартиранын мындайча айтканда хозяиндарына, жетекчилерине кайрылгым келип турат. Урматтуу квартиранын жетекчилери, квартирасы бар жалпы мекендештерим, мен сиздерге терең кайрылып кетем. Бүгүнкү күндө канча инсандар шаарда жөн эле ойноп квартирада жашап аткан жайы жок. Бир инсандар окуусун улаш үчүн студент болуп жашап атат. Бир инсандар аргасыз ошол жерден оокат табып, бала чакамды баксам деп, шаарга жакын болсун деп квартирага чыгып, ошол жерде күн кечирип атышат. Кээ бир инсандар үй жайы жок, барарга жери жок, аргасыз, айласыз ошол квартираларда жашап күн кечирип атат. Урматтуу квартиранын хозяиндары, бир туугандар, мен сиздерге терең кайрылам. Урматтуу кыргызымдын жоомарт, мээримдүү берешен инсандары. Бүгүн бизге кайрылып атышат квартирадан. Жүрөктөрдү тилет кайрылуусун укканда. Көз жашын телефондон көрбөсөм дагы телефондон укканда эле айтаарга, жооп берерге сөзүң жетпей калат. Шунчалык оор кырдаал келип турат. Мен сиздерге кайрылып кетем, туугандар. Ошол квартирада жашап аткан элибизге кээ бирлери боюнда бар, 4-5 баласы менен аргасыз ошол жерде жашап атат. Бүгүн Кыргызстанда кабыл алынды, налоговый бизнес кылган, кафе жана башка соода кылган бардык нерселердин налог отчетторун 2-3 айга узартты. Мамлекет кабыл алды. Бирок мен сиздерге дагы кайрылам, сиздер албетте жеке инсансыздар. Ошол квартираңыздардын акысын, урматтуу туугандар, квартплатаңыздарды бүгүнкү оор кырдаалдан чыгып кеткенге чейин кечип койсок туура болобу, туугандар? Эгерде сиздерге оор келбейби ушуну мен сиздерге сунуштасам? Мен сиздерге кайрылып кетем. Бирок сиз 1 айлык, балким бул кырдаал 2 айга чозулабы, 1 айга чозулабы,
ашып барса 2 айга чозулаттыр Кудай буюрса. 2 айлык квартплатаңыздарды мейли 5.000ден баштап мейли 20.000ге чейин аласыздар. Ошол 5.000ден баштап 20.000ге чейин алган квартплата акчабыз менен биз эч кандай бир ашып кетип байып кетпейбиз туугандар. Ошол 20.000 акчабыз менен биздин бир бүтпөй аткан проблемабыз да бүтүп кетпейт туугандар. Биз тескерисинче кыйналып аткан ошондой бир туугандарга бүгүнкү оор кырдаалга байланыштуу бир жакшы жардам берген болот элек туугандар. Бирок ошол инсандар дагы сиздердин ошол кылган жакшылыгыңыздарды өмүр бою эстен чыгарбастан дуа берип, ошол үйдө канча жан жашап атса бардыгынын дуасы сиздерге тийип турмак. Мен сиздерге терең кайрылам. Эгерде бул сунушумду туура көрсөңүздөр, балким сиздердин да тирилигиңиздерге керек болуп аткан болсо, жок дегенде жарымын кыскарталы туугандар. Жок дегенде жарымын кыскарталы. Мейли колунда жогубу, колунда барыбы, бардыгын квартирада жашап аткан квартиранттардын эмесин квартплатасын жок дегенде 50% кыскартып берели туугандар. Мен сиздерге ушуну суранып кетем. Бүгүн шаар жерлерде шаардын тургундары ушунчалык кыйын абалда жашап атат. Алар эгер айылда жашаса, айылда 4 картошка менен пиязды куруп, эптеп күн кечирип, банкабызды ачып, тамак кылып, эптеп бир күн кечире берсек болот экен айылда. Бирок шаарда эмнени жейсиң туугандар? Шаарда жашоо кыйын, абал оор, кырдаал оор. Ошондуктан туура кабыл алыңыздар дагы, туура түшүнүңүздөр дагы, бири-бириңиздерге дагы жеткириңиздер, айтыңыздар. Балким сиз көрүп атасыз, сиздин квартираңыз жок болсо, квартирасы бар инсандарга сиз жеткирип коюңуз туугандар. Туура түшүндүрүп айтыңыз. Ал дагы туура эмес кабыл алышы мүмкүн. Туура кабыл алыш үчүн жакшына кылып түшүндүрүп айтыңыздар туугандар. Бүгүнкү оор кырдаалдан биз чыгып кетиш үчүн бири-бирибизге мына ушундайда кайдыгер карабастан кол сунбасак, бул өтө оор абал болуп турат туугандар. Бүгүн шаар элинин, карантин берилген айыл элинин бизге биз эми өкмөттө иштебейбиз, бирок ошентсе дагы бизге ишеним артып, кайрылганда жүрөктөрдү тилип кеткен, сызып кеткен көз жаштарын, кайгы мууңдарын укканда ушунчалык бир эмне деп жооп береримди билбей, эмне кылышымды билбей дагы жада калса түн уйкум дагы качып турат туугандар. Мен сиздерге терең кайрылам. Бардыгы күч биримдикте биз ынтымакташсак, биз бириксек, Кудай кааласа бул оор кыйынчылык күндөн да чыгабыз. Бирок биз бул оор кырдаалдан чыгыш үчүн бири-бирибизге кайдыгер карабастан кол сунуп, жардам берип, кыйналганга жок дегенде бир тиштем нанымыздын жарымын ошол инсанга бере салып туралы туугандар. Убагында кыргыз элим бири-бирине эч качан кайдыгер караган эмес. Жада калса бир тиштем нанын эмес, бир дан таарууну бөлүшүп жеп келген туугандар. Эмне деген ачарчылык күндөрдү кечирип келген туугандар кыргызым. Эмне деген согуштарды, үркүндөрдү кечирип келген туугандар. Бүгүн бизде Кудайга шүгүр, бардыгы бар, Кудайга шүгүр. Бирок бүгүнкү оор кырдаалда, оор абалда дагы бардык азык түлүк жетиштүү, бирок кээ бир инсандарга жетишсиз. Ошол жетишсиз инсандарга биз жеткирип туралы туугандар. Мен сиздерге ушуну терең кайрылып кетем. Келиңиздер, кайрымды болойлу. Бирок үйдөн чыга албай атабыз. Туура мен ошол квартиранын ээлерине кайрылып кетем. Шаарда аргасыз бүгүн бир ата чалды мага. Мына азыркы убакта жей турган наным жок дейт. Макарон жей берип, макарондан көңүлүм калып дейт, кускум келип калды дейт. Мына караңыздарчы туугандар, жегенин наным жок калды дейт. Чоң аба чалып атат мага. Мына ушуну аталардын үнүн укканда ушунчалык бир башкача сезимдер болот экен. Кудайым буюрса бул оор кырдаалдан чыкканда да Аллах таала насип эткен болсун. Элибиз аман болсун, тынч болсун, мамлекетибиз бүтүн болсун. Мамлекетибизде жашап аткан элибиз аман, тынч болсун, ден соолуктуу болсун. Заман тынч болгон болсо, элибизде ден соолук болгон болсо, бардыгы Кудайга шүгүр болот. Караңыздарчы, бул сыноо дагы жөн келбегендир балким. Кээ бир элибиздин ушундай ыйманы асманга учуп, ын сабы менен баспастан башкача басып, бири-бирине текебирленип, көрө албастык кылып, ушак айкын сөздөрдү көбөйтүп, эми айта берсе сөз көп, Аллах таалага жакпаган көп жумуштарды жасап калган убагыбыз болду. Ысырапкорчулук болду. Той берген, аш берген бир туугандарыбыз ашып калган, артып калган оокатынан, тамактарын жанындагы соседтерине бергенге ыраа көрбөстөн жерге, мусорга төгүп калган күндөр болду, урматтуу туугандар. Мына ошондой ысырапкорчулуктун убагы келет жооп бере турган. Ошондуктан ар бирибиз ойлонолу, бул жашоодо ойлонойлу. Бул жашоо конок жашоо. Чыныгы жашоо качан башталат? Чыныгы жашоо качан өлүм келгенде, мына ошо өлүмдөн кийин чыныгы жашоо башталат. Сиз жана биз өлүмдү
биз күтүшүбүз керек. Өлүм бизди эч качан күтпөйт, бирок биз өлүмгө даярдык менен күтүшүбүз керек. Акыреттик жашоого биз кандай даярдык менен барабыз? Эмне даярдык менен барабыз? Эмне кылган жумушубуз менен ал жака барганда жооп беребиз? Бул акыйкат нерсе. Ошондуктан бири-бириңиздерге жакшы акыл насаат кеңешиңиздерди бериңиздер, туура айтыңыздар. Бүгүнкү мен дагы бир кайрылып кетем, бир нерсени айтып кетем. Бүгүнкү бекер отурган, үйдө отурган, бекер отурган убактыңыздарды жакшы жака гана пайдаланыңыздар. Ушак айкынга ишенип, бирөөгө ушак айтыштын ордуна сабыр тилеп жакшы сөз айтууну аракет кылыңыздар. Баарыңыздарга аманчылык, тынччылык туугандар. Эң башкысы квартирасы бар инсандарга мен терең кайрылып кетем. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун жалпы эле элибиздин кайрылуусун сиздер кайдыгер карабастан туура кабыл алат деп мен ишенем. Баарыңыздар аман болуңуздар, тынч болуңуздар, заманыбыз бүтүн болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.